الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Birinciden бүткүл аламды жараткан ырайымдуу жана боорукер Аллага бардык мактоолор болсун. Жана анын сүйүктүү пайгамбары бүткүл аламга рахмат болуп келген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жана саламдар болсун. Жана анын үй бүлөсүнүн сахабаларыдан Алла Таала ыраазы болсун. Жана ушул динге кызмат кылган бүткүл инсандардан Алла Таала ыраазы болуп, аларга өзүнүн рахматы менен караган болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү тууралуу айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай кулк мүнөзгө ээ болгон, кандайча өзгөчөлүктөр болгон, ошол тууралуу бир аз токтолуп кетебиз. Айтуудан максат, угуудан максат ушул болуш керек. Баарыбыз ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзүндөй мүнөзгө ээ болоюн, ошондой адеп ахлакка ээ болоюн деген ниет менен отуруп, ошого кадам таштап аракет кылышыбыз керек. Андан жөн эле мен сүйлөп коюп, сиздер угуп коюп, андан кийин жанагы өзүбүздүн эле мурдагы туура эмес адеп ахлагыбыз менен, туура эмес кулк мүнөзүбүз менен жүрө турган болсок, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эч качан сүйүктүү үммөтү боло албайбыз. Алла Тааланын дагы сүйүктүү кулу боло албайбыз. Бүткүл инсандар, бүткүл махлуктар Аллага баш ийип, Алланын сүйүктүү махлугу, Алланын сүйүктүү бир жаратылганы болууну каалайт. Ошондуктан биз дагы Алланын сүйүктүү пендеси болуубуз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагын билип, ошол пайгамбарыбыздай адеп ахлакта болушубуз керек. Хазрети Айша энебизден разияллаху анха бир күн сахабалар келип пайгамбарыбыздын адеп ахлагы кандай эле деп сурашат. Айша энебиз ошол пайгамбарыбыздын өзүнүн бир сүйүктүү жубайы болгон. Ошол жубайдан келип сурашат, пайгамбарыбыздын адеп ахлагы кандай эле деп. Айша энебиз эмне дейт? Айша энебиз айтат, пайгамбардын адеп ахлагы Кур'ан эле дейт. Болду, ушул нерсени айтып коет. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, кулк мүнөзү кандай болгон экен? Кур'ан болгон экен. Кур'ан. Кур'ан дегенде кандайча түшүнөбүз? Кур'ан дегенде пайгамбарыбыз Алла Таала кандай буйрган болсо, ошондой жашап өткөн. Толук Кур'ан менен жашаган пайгамбарыбыз. Бүгүнкү күндө биз менен сиз ошол Кур'ан жана пайгамбарыбыз айткан сүннөт менен жашашыбыз керек. Пайгамбарыбызга түшкөн нерсе Кур'ан болсо, ошол Кур'ан менен толук жашап, Кур'анга амал кылган. А бизге сахабалардан баштап кыяматка чейинки үммөткө барыга эми бүгүнкү күндө Кур'ан менен, хадис менен жашоо парыз болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Валлади нафси биядихи ла тадхулул жанната хатта ту'мину" дейт. Мен Аллага касам ичип айтамын дейт. Ушундай улуг болгон пайгамбарыбыз, улуу болгон Алла Таалага касам ичип айтамын дейт. Бул жөнөкөй сөз эмес. Мен Аллага касам ичип айтамын дейт. Силер жаннатка кирбейсиңер дейт. Силер бейишке кирбейсиңер дейт. Качанга чейин кирбейбиз? Хатта ту'мину дейт. Силер ыйман келтиргенге чейин бейишке кирбейсиңер дейт пайгамбарыбыз. Бейишке кирүүнүн бирден бир жолу ыйман керек. Пайгамбарыбыз ошол хадистин уландысында эмне дейт? "Вала ту'мину хатта тахаббу" дейт. Силер ыйман келтире албайсыңар дейт. Качанга чейин? Бири-бириңди жакшы көргөнгө чейин дейт.
момын мұсылмандар бір-біріңізді сүйіп, бір-біріңізді жақсы көрмейін, біздің иманымыз толық болбойт екен. Иманымыз бар болады, ла иляха иллаллаху Мухаммад расул дегенмен біздің иманымыз бар болады, бірақ иманымыз ушунчалык алсыз, өтө Кудайдан алыстап жатқан иман болады. Аны оңойлы шайтан бір күн келіп, өлгөнгө чейин азгырып, иманды алып коюшу мүмкүн. Канчалган инсандар тарыхта болгон, Алланын кулу болуп, иман келтирип жүрүп, өлөр астында иманы жок чыгып кеткен инсандар болгон. Ошондуктан биз айтабыз, кимде ким ла иляха иллаллаху Мухаммад расул деп айткан инсанды биз мусулман деп билебиз аны. Мейли ал намаз окусун, мейли намаз окубасын, мейли орозо кармасын, мейли орозо кармабасын, зекетин берсин, бербесин. Айырмасы жок, биз аны мусулман деп айтуу үчүн bir gana la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Bir Allah'dan başka Allah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın elçisi de aytıp koysa bu jerişli olur. Anın musulman ekendigine. Birok namaz okuğandığı için, oroza karmağandığı için, kalp süylөгөндүгү için, başka күнөөлөрдү atkargandığı için biz anı emne deybiz? Fasık, facir deybiz. Başkaça aytkanda күнөөкөр musulman деп айтабыз. Бул кишинин күнөөсүн эгер Allah кааласа кечирет, каалабаса тозокто азапталып, акыры канча жылдап азап көргөндөн кийин жанагы ла иляха иллаллаху Мухаммад расул деп айткан келмеси үчүн бир күн бейишке чыгат. Бирок биз эч качан тозокко барууну эч бир инсан каалабайт. Тозок ушунчалык азаптуу нерсе ал. Биз ойлоп калбашыбыз керек. Иманыбыз болсо бир күн тозокко түшүп анан күйүп, азапталып анан бир күн дагы бейишке чыгат экенбиз деп. Жок, бул шайтандан келген азгыруу болот. Тозоктун босогосуна дагы жакын жолоону аракет кылышыбыз керек. Эч качан тозокко түшүп анан бейишке чыгам деген ойду келтирбешибиз керек биз. Түз бейишке кирейин деген ниет болуш керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силердин иманыңар толук болбойт" дейт. Качанга чейин бири-бириңди сүйүп, бири-бириңе жакшылык кылып, бири-бириңди жакшы көрмөйүн дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Адуллукум ала шайин иза фаалтумуху тахаббтум" дейт. Ушундай бир нерсени айтайынбы силерге дейт. Ошол нерсе аркылуу бири-бириңди сүйүп, бири-бириңе жакшылык кылып жашоонун жолун айтайынбы дейт. Сиз эгерде бүгүнкү күндө bir tuğanыңыздыбы, кошунаңыздыбы, досуңузду жакшы жактыра албай, жүрөгүңүз менен сүйө албай, жакшы көрө албай жүргөн болсоңуз, пайгамбарыбыз ошонун жолун айтып атат. Кандай кылсаң билесиңби сен бири-бириңди жакшы көрөсүң, момун мусулмандар. Алла Таала айтып атат Кур'ан: "Иннамал му'минуна ихва" дейт. Момун мусулман силер баарыңар бир туугансыңар деп атат. Улутуңа да каралбайт, масабыңа да каралбайт, башка эч нерсеге каралбайт. Bir ele karala turgan nerse emne la ilahe illallah Muhammed Rasul деген келмеге карайбыз. Ошол келмени айтып атабыз. Ушул келмени la ilahe illallah Muhammed Rasul деген келмени таразанын бир жагына коюп, бүткүл ааламды таразанын экинчи жагына койсок, жанагы la ilahe illallah Muhammed Rasul деген келме оорлук кылып атат. Кантип сиз ушундай оор болгон келмени жүрөгүндө Аллах деп айткан инсанды болгон бир туура эмес адеп аклагы менен аны жек көрүп, аны өзүбүзгө душман тутуп алышыбыз керек. Эгерде ошондой кылып алган болсок, бүгүнкү күндө пайгамбарыбыз сиз менен бизге кайрылуу эмне дейт? Ошондой инсанды, бирөөнү, башка бир момун мусулманды жек көрүп, жактырбай айткан болсоң, анда айтаймын силерге кантип бири-бириңди жакшы көрүүнү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? "Ифшус салама байнакум" дейт. Өз араңарда бири-бириңе salamdı açık aytkıla deydi. Siz gördünüz mü taksın? Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kanday saksır deyip, yüzüne karap, açık salam aytsan deydi. Oşondo bir-birine bolgon, janagı ortodogу şaytan aralap, düşmançılık payda bolgon bolsa, je bolsa dagı düşünbөсү payda bolgon bolsa deydi. Uşu bir-birine açık salam aytуу menен janagı nerse jok bolot deydi. Bunu bir okumuştu aytып atkан jeri жок. Bir jönököy bir alım aytып atkан jeri жок. Бул бүткүл ааламга рахмат болуп келген. Алланын эң сүйүктүү болгон, кулу болгон, пайгамбар болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ал айтса эч качан өзүнүн оюнан чыгарып айтпайт. "Ама янтиқанил хава ин хуа илля вахюн юха" дейт. Ал өз тарабынан эч нерсе айтпайт дейт. Айткан болсо албетте Алла тараптан айтат дейт. Бул сиз менен бизге болгон Алла жана анын элчиси болгон пайгамбарыбыздын сунушу болуп атат. Эгерде биз дагы
bir-birimiz менен, туғандарыбыз менен, үй бүлөбүздө эки бир туған балдарыбыз bir-birин сүйүп жашашын кааласак, бүгүндөн баштап балдарыбызга, ата-энебизге үйрөтүшүбүз керек ачык салам айтканды. Аны биз өзүбүз башташыбыз керек. Үйүбүзгө барганда биринчи эле эчекебизге, апабызга, карындашыбызга, же агабызга, инибизге, же болбосо жубайыбызга айтышыбыз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп ачык салам айтышыбыз керек. Бүгүндөн баштап келиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир чоң сүннөтүн карманып, бири-бирибизге ачык салам айтып, жүрөгүбүздө болгон түшүнбөстүк болгон болсо, душманчылык болгон болсо, аны жок кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн адеп акылакка ээ болгон, анын ар бирөөнү айтып отуруу бул бир жумада, эки жумада айта турган нерсе эмес, аны айлап айта турган нерсе ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы Алла Таала эмне дейт? Иннака ла хулукун азим дейт. Сен албетте ушундай жакшы кулк мүнөзүнүн ээси болуп калдың деп Алла дагы пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн Кур'анда мактап айтып кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу бир сахабасы, Амр ибн Ас деген бир сахабасы болгон. Ошол сахабасы эмне дейт? Ал сахаба мындай дейт: эгерде дейт бир үйдү карап көрсөң дейт, ошол үйдө дейт бир көгүчкөн уя салып, ошол жерде балдарын чыгарган болсо дейт, ал үйдү бузбагың дейт. Себеби анын ошол көгүчкөндүн балдары ошол уядан түшүп калып, итке, мышка, башка нерсеге жем болуп жок болот дейт. Ислам дини ушундай дин. Адам баласынын көңүлүн калтыруу, адам баласынын мал мүлкүн тоноо, адам баласынын канын төгүү ал жакта турсун, жөнөкөй бир канаттуу, кичинекей канаттуудун дагы жанын кыйганга уруксат бербейт. Ислам дини ушундай тынчтыктын дини, адилеттүүлүктүн дини. Ушундай карап көрсөңүз, бир үйгө бир көгүчкөн келип уя салган болсо, ал уясына балдарын чыгарган болсо, ошол үйдү бузбай кое тур дейт. А биз азыркы күндө эмне кылып атабыз? Кичинекей бир куштун уясы эмес, бир инсандын үйүн бузуп кетип атабыз. Бир инсандын үйүн тоноп кетип атабыз, уурдап кетип атабыз. 1 метр жерин көрбөй калса кошуп, өзүнүн огородко кошуп, чоңойтуп алып атабыз. Кайсы ислам бул? Намаз окуп, орозо кармап, ушул амалды кылсак, эч качан биздин ислам динибизге башка инсандар ишенбейт анда. Biz эгерде пайгамбарыбыз айткандай, ушундай бири-бирибизди сүйүп жашап, бири-бирибизге саламды айтып, бир кичинекей бир куштун да уясын бузбай турсак, ошондо башка дин өкүлдөрү, башка инсандар өзү эле динге келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да тарыхында айтылат, пайгамбарыбыз эгерде 10 кишини даватка чакырып иман келтирген болсо, анын 9-у пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн көрүп гана иман келтирген. 9 киши. Bir ele kişiye Peygamberimiz emne kılgan, dalilin aytıp, emne üçün Peygamber ekendigini dalildep, Kuday Taala жалгыз ekendigini dalildep, jana oşuğa bir kolundağı kelgen mucizalardı көрсөтүp, akılga sıybagan uşunday bir keremetleri көрсөтүp, iman keltirgen. Anda insanlar öte az bolgon, köpçülük insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din adep ahlakı men gana iman boluşkan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın özünün başka bir hadisinde aytat, sizler insandardı deyt, tilinger menen davat kılbastan, kulk münözün menen davat kıl deyt. Mamüleң menen davat kıl deyt. Siz namaz okuңuz, orozo karmaңыз, acılığa barыңыз, zeketli beriңiz, meçhiti salыңыз, biri apаңızga kelip turup, apаңыз sizge, balam, жарым saat bölüp koyçu vaktыңды, süйлöşüre turgan sözüm var ele, dese siz, apa koyu turçu meni, jumuşum kalıp kaldı. Dep apаңызga süйлösöңүz, apаңызga al namazыңыз da, orozoңuz da, zeketiniz da, hiç nerse körünbey kalat. Peygamberimiz ne deyt? Al cennetu tahta aqdamil ummahat deyt. Bul beyiş apalardın kadamının astında doğdat. Biz oşol jerde köңүл бурбай koyuyoruz. Apama жақшылық kılsam hiç kim görmeydi. Meçhit salsam köp insanlar meni görüşü mümkün. Savak versem köptөгөн insanlar görüşü mümkün dep, eger de oşol maksatта biz meçhit salıp, zeket berip, acılıkka bargan bolsok, erten günü kıyamatta hiç nerse bolbay kalat. Oşoluktan keliңиздер, жақшына адеп ахлакка көңүл буруп, apalarımızdan
өзүбүздүн жубайыбыздан, бир туугандарыбыздан жакшы адеп акылак менен баштайлы динди. Ошондо гана дин келет. Бир таксыр суроо берип атат. Намаз окусаң дейт, орозо кармасаң, ажылыкка барсаң, а бирок калп сүйлөгөндү таштабасаң, текебелик сыпатты таштабасаң, ачууланууну таштабасаң, талап тоноону таштабасаң, бирок 5 вакыт намаз окусаң, орозо кармасаң, ушул инсандын Кудайдын астында даражасы өйдөрөөкпү? Же болбосо дейт, же болбосо. Намаз окубастан, орозо кармабастан, ажылыкка барбастан, бирок эч кимдин акысын жебестен, бирөөнү капа кылбастан, бирөөнүн канын төкпөстөн, бирөөнүн аброюна шек келтирбестен жашаган инсан Кудайдын астында өйдөрөөкпү дейт. Кайсыл инсан? Биз айтабыз, экинчи инсан Кудайдын астында өйдөрөөк деп айтабыз. Эмне үчүн? Анын орозосу, анын намазы кайда кетти анда? Биз айтабыз, эгерде ошол намаз болгондо, эгерде ошол чындап орозо болгондо, эгерде ошол нерсе чындап ажылык болгондо, эмне болот эле? Алла Таала эмне деп атат? Бул намаз, бул орозо, бул ажылык, булардын бүт баары сени калп сүйлөөдөн, бирөөнүн акысын жегенден, бирөөнү катуу сүйлөгөндөн, бирөөнү таарынтып алуудан тыя турган нерселер деп атат. Намаз ушундай нерсе дейт. Эгерде биз намаз окуп ушул нерсеге бара албаган болсок, анда биздин намаз болгон эмес болуп калып атат. Намазыбыз жок. Болгон эле бир күнөөлөрдү аткарып атабыз. Жанагы киши да намаз окуган жок, биз да намаз окуган жокпуз. Экөө окшош болуп калып атат. А бирок жанагы киши бирөөнүн акысын жебестен, бирөөнүн малын жебестен, бирөөнүнө жапа кылбастан, эч кимге зыяны тийбестен өз жолунда жүргөн киши өйдөрөк болуп калып атат. Ошондуктан шайтанга алданып калбашыбыз керек. Шайтан ар кандай жол менен бизди азгырат. Болду, намаз окуп атасың го. Монун акысын жеп койдуң. 2 рекет намаз окуп тоба кылып кой, кечирет Кудай. Деп шайтан бизге айтышы мүмкүн. Жок. Алла Таала кечирбейт аны. Алла Таала айтат, намаз окубай койсоң, орозо кармай койсоң, мен сени кечиришим мүмкүн дейт. Ал менин акым дейт. Бирок бул кошунаңдын акысын жеп койсоң, ошол кошунаңдан барып кечирим сура дейт. Кошунаңдын малын урдап жеп койгон болсоң, кошунаң ыраазы болсо, анан мен ыраазымын дейт. Ыраазы эмесби, анда ошол малын, ошол дүйнөдө сен соңуңду беришиң керек болот. Ошондуктан биз намаз окуганда, орозо кармаганда дайыма көңүлүбүзгө тутуп жүрүшүбүз керек. Намаз окуп, орозо кармап, мен пайгамбарым саллаллаху алейхи вассаламдай ушундай кичпейил, берешен жана адилеттүү жакшы инсан болушум керек экен. Апама, атама, бир тууганыма, жора жолдошторума жакшы мамиле жасашым керек экен. Болбосо аларга зулум кылып, алардын акысын жеп койсом, анда Алла Таала эртең күнү намазыма сооп бербей коет экен деп түшүнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да айткан, канчалаган орозо кармаган инсандар бар дейт бул дүйнөдө, бирок кыяматка барганда алардын пайдасы бир гана ачка жүрүп, суусагандан башка эч бир пайда жок дейт. Эмне үчүн? Себеби орозо кармап, намаз окуп биз жамандыктан тыйылуу үчүн болуп аткан нерсе. Жамандыктан тыйылбасак, эч качан сооп болбойт. Эгерде биз тарыхты карап көрсөк дагы, эч бир пайгамбар, биздин акыркы пайгамбарыбыз дагы залым кишилерди ыйман келтирбеген себептен аларга согушкан, же алар менен урушкан жок. Сиз тарыхты карап көрүңүз, пайгамбарыбыздын тарыхында окуңуз, эч бир пайгамбар бир залым инсан менен келип, анын ыйманы жок себептен ал менен согушкан жок. Ал менен урушкан жок. Алар менен болгону урушкан эле эмне болуп атты? Ал залым кишилер карапайым калкты өзүнө кул кылып алып, күн көрсөтпөй, алардын акысын жеп, ага зулум кылган себептен пайгамбарлар келип эмне дешти аларды? Жана залым кишилерге айтып атты, сен Кудай эмессиң, сен да кулсуң. Булар сенин кулуң эмес, булар да бүт баары Кудайдын кулу болот. Баарыңар бирдей жашашыңар керек. Ар ким өзүнүн акысын алыш керек деп пайгамбарыбыз же башка пайгамбарлар жанагы залым кишилерге ушундай деп айтып, жанагы карапайым эл кул болуп эзилип жаткан карапайым элге да ушундай деп түшүндүргөндө, алардын залым кишилердин нафсына каршы келип калды пайгамбарлардын программасы.
Пайғамбарлардың программасы бұл залым кішілердің өзінің нафсының қалауына жетуге қарсы болғандықтан, ал залым кішілер пайғамбарымызға қарсы соғыс ашқан. Фараон болса, Мұса пайғамбарға қарсы соғыс ашты. Ешбір пайғамбар бара қалып соғыс ашқан жоқ. Уақытымыздағы бітіп қалды. Урматтуу жамаат, иним ооруп жатат эле. Сиздерден суранам, дуа кылып коюңуздар. Жамааттан дуа үмүттө болгон бир туугандарыбыз бар экен. Алла Таала айтат, пайгамбарыбызга айтып атат: "Ва аммасаиля фала танхар" дейт. Сага бир суроочу келип, өзүнүн муктаждыгын сураган учурда дейт, аны четке какпагың дейт. Мүмкүн бирөө сенден келип дуа кылып койчу пайгамбар деп сурашы мүмкүн. Мүмкүн бирөө келип сенден акча сурашы мүмкүн. Мүмкүн бирөө келип сенден бир нерсени көтөрүшүп койчу деп сурашы мүмкүн. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адебин, аклагын карманып, биз дагы колубуздан келген жакшылыкты момун мусулмандарга аябастан кылалы. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Аллах, я Аллах, я Аллах, я Рахман, я Рахман, я Рахим, я Архамар рахимин. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллим. Я Аллахым, ушул айтылган баяндарга барыбыз амал кылууну өзүң насип эткин, я Аллахым. Эки дүйнө бактылуулугун насип эткин, я Аллахым. Жүрөгүбүзгө иман, колубузга береке бергин, я Аллахым. Бүткүл мусулмандардын оорусуна, ошонун арасында аскар таксыргадан Аллахым өзүң шифа бергин, я Аллахым. Ушул мусулмандардын жүрөктөрүндө кандай жакшы ниеттери болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай адеп ахлакка ээ болсом экен, ошондой кулк мүнөзгө ээ болсом экен деп, бирок боло албастан кыйналып жүргөн мусулман бир туугандарыбызга Аллахым өзүң жардам берип, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөтү болуп, пайгамбарыбызды адеп ахлагында ершигенди өзүң насип эткин, я Аллахым. Кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге тирилүүнү бардыбызга насип эткин, я Аллахым. Дүйнөдөгү бүткүл мусулмандарга өзүң жардам берип, бүткүл мусулмандарды ла илаха иллаллах Мухаммад расул деп айткан мусулмандардын баарыны бири-биrini жакшы көрүп, ушул өзүң айткандай пайгамбарыбыз бири-бирибизге ачык саламдарды айтып, бири-бирибизди сүйүп жашоону өзүң насип эткин, я Аллахым. Ислам душмандарыны, Кыргызстан душмандарынын кандай жамандыктары болгон болсо, андан өзүң алыс кылгын бизди, я Аллахым. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.